Нарын телекөрсөтүүлөрүн демедегидей эле Ала Тоо аймагындагы урунтуу окуялардын жана көрүнүштөрдүн топтоо менен өлкө деми маалымат программасы улантат. Кызматыңыздарда кабарчыларыбыз жана студияда мен Рысбек Мелисбеков. Саламатсыздарбы? Алдыдагы мүнөттөрдө. Өзгөчө кырдаалдагы өзгөчө аракеттер. Нарын облусунун айрым аймактарына түшкөн кар көчкүлөрү тазаланууда. 4 көчкү түштү. Ага 3 погрузчик тартылып, тазалоо жумушу жүрүп атат. Жаз жакындоодо. Камылга кандай? Актала райондук суу чарба башкармасындагылар азыртан эле сугат сууларын үзгүлтүксүз берүүнүн аракетинде. 94 миң куб чөгүндүлөрдү, ширендилерди өздүк күч менен чыгардык. Ипотекага кепилдик. Бул багытта Германиялык өнүктүрүү банкы каржылаган долбоор жүзөгө аша баштады. Мындан ары да биздин жарандарыбызга ушу кепилдик фонду көптөгөн жардамдарын берет деп ойлойм. Нарын облусунун аймагына өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Мындай чечим айрым аймактарда көчкү түшүү кооптуулугу дале жогору экендигин эске алуу менен кабыл алынды. Учурда облустун бардык райондорунда кооптуу делген аймактар аныкталып, каттам жабылып, блокпосттор орнотулду. Темага кененирээк кесиптешим Гүлзат Мукенова токтолот. Айыл өкмөтүнүн өкүлү дайыма болуш керек ошол. 17 февраль таңерте облустук жарандык коргонуу комиссиясынын кезексиз отуруму өткөн. Комиссия мүчөлөрү түзүлгөн кырдаалдан чыгуу аракеттерин талкуулаган. Облус жетекчисинин тапшырмасы менен бардык райондордо штабтар түзүлүп, жол каттамдарын тазалоо, жол кыймылынын жана калктын коопсуздугун сактоо боюнча күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөн. Азырдагы бардыгын точкалардын гидромет почти так берип атат МЧС кайсы жерлерде. Максималдуу техниканын бардыгын мобилизациялаш керек. ЧС-ны киргиздик. ЧС-н учурунда бардыгы бул ЧС-ке баш ийет болгон техникалардын бардыгы берет. Жеке менчик техникаларды дагы биз мобилизация кылып беришибиз керек. МЧС-ке мына сизге поручение азыр министерство менен сүйлөшүп, министрлик менен ГСМ, техника, жанагы өзүңөр кооптуу тилкелерди айтып атпайсыздарбы? Ошол жака эсептеп туруп, заявканы берип коюш керек. 2 күндөн бери тынымсыз жана майдалап жааган кар алыскы аймактардагы мал чарбачылыгына тоскоолдук жаратты. Аксай өрөөнүндө кардын калыңдыгы 70 сантиметрге жетти. Өрөөндө учурда 113 түтүн үй бар. Малчылар менен байланыш үзүлгөн жок, деди Ат Башы районунун акиминин биринчи орун басары. Биз мындан 3 күн мурда президенттин Нарын облусундагы өкүлү менен кырдырып келгенбиз. Тоюттары, азык-түлүктөр жетиштүү. Азыр биз Гео 20 менен сүйлөшүп атабыз. Бияктан айыл аралык жолдордун баарын ачып бүткөндөн кийин Бишкек Торгак жолунун дароо биз ошо Кымда Торгак жолун ачканга өтөбүз да. Азыр ал жакта жол жабык турат. Байланыш биз чек ара кызматы неме чабандар ошол жерде чек ара кызматына рация менен байланышат. Биз чек ара кызматы аркылуу ошо жолдун ал-акыбалы тууралуу маалымат алабыз. Бүгүнкү күндө эч кандай кырсыкка кабылгандар, жабыр тарткандар же ооругандар жок. Мындан сырткары биз Аксай фондун деп фонд түзгөнбүз, атайын Аксай өнүктүрүү фонду деп. Ошол фонддун мүчөлөрү Кульцентрга 200 литр солярка, 200 литр бензин коюп койгон ушундай кырдаалга. Андан сырткары ун, май, кум шекерлерди алып барып койгонбуз. Эгерде бирөө жарым Аксайда жол жабылып, мындай бияка түшө албай же сарайына жете албай калса, Кульцентрга барып ошол жерден тамак аш ичип, ошол жерде кар жол ачылганга чейин жатып турса болот. Ал эми Жумгал районунун Арал Казарман Минкуш жолунун 3-чакырымына түшкөн калың кар 350 метр куб өлчөмүндөгү кар күрткүсүн жаратты. Көчкүнү тазалоо иштерине жарандык коргонуунун бардык тиешелүү кызматтары тартылып, жол ачылган. Бирок коопсуздук үчүн Арал Казарман жолу 19 февралга чейин кайра жабылды. 24 ишканасынын грейдери азыр жол тазалоо иштерин жүргүзүп атат. Андан сырткары райондогу 2 Кытай жол куруучу 2 Кытай компаниясынын техникалары иштеп атат. Негизги каттамдар ачылган. Бир гана Арал Казарман жол азыркы күндө жабык. Ал жерге жол кооптуу болгондуктан кече көчкү түшкөн. Атайын пост уюштурулуп, ошол жерди тосуп техникалар өткөрбөй атат азыр. 70 куб деп неме кылып ачылды, бирок ачылган менен кооптуу дагы коркунуч бар, ошондуктан ал жерге пост уюштурулуп, азыр ал жака техникалар өткөрбөй атат да. Айыл аралыктардагы ар бир айыл өкмөтүнүн өзүнүн техникалары бар, ошолор менен айыл аралык көчөлөрдү ачып атат.
Ошондой эле Нарын менен Тогуз Торону байланыштырган ашуу дагы убактылуу жабылды. Учурда Актала районунун Каракөө ашуусунда транспорт каражаттарын өткөрбөөчү блок-пост коюлду. Калган айыл аралык жолдор ачылып, каттам үзгүлтүккө учураган жок. Каттам бар. Мындан тиги Тогуз Торого ачкан Каракөө ашуусу жабылды. Ал жака машина өткөрүү боюнча тиги РОВДга дагы анан ошол жакта Акты айыл өкмөтүнө да тапшырылды. Нар жака уже кыя жабылды, нар жака машина өткөрбөгүлө дедик. МЧСтин кызматкерлери Тогуз Торо районунун МЧС менен да байланышты, уже нар жагынан да жабылды, бер жагынан да машина өткөрбөй жаптык. Ал жерде кооптуу участоктор бар, көчкү да түшүшү мүмкүн. Нарын шаарына канатташ Нарын районунда абал тынч. Алыскы Чой Жап кыштоосундагы 80 малчыдан район акими байланышып кабар алып жатканын айтты. Тоют жана азык-түлүк маселеси жок деди ал. Бул жагы эки Нарын оруктам жабык, эки Нарынга чейин грейдер барып сүрүп келди. Кече бул жагы чет мурун Төшбулакка чейин жолду ачып келген. Азыр 8 мартка грейдер кетти бүгүн. 8 мартка чейин жолду барып ачып келет. Аккыя ачык, анан Кызыл Белди эртең менен ачып жолду. Ал жерде да кичине көчкү түшкөн, аны да ачтык. Чой Жапта биздин жана кыштоодо чабандарыбыз бар, 81 чабан. Ал жерде бир 10 000 кой, 400 бодомал, 200 бодомал, 400 жылкы, анан топоздорубуз бар 200. Ал жактарга чөп тоют менен бардыгын камсыз кылганбыз. Азыр айыл өкмөт дагы барып өзү барып кабар алып келет. Ал жакта маселе болбойт. Эске салсак, ушундай туруксуз аба ырайы облус аймагында 19 февралга чейин уланат дешет адистер. Гүлзат Мокенова, Айдин Төлөбек уулу, Өлкө Деми. Бүгүн Бишкек Нарын Торгарт Уна жолундагы Кызыл Бел ашуусунун 359-чакырымында кар көчкү түшүп, каттам убактылуу токтогон. Анын жалпы көлөмү 3000 метр кубту түздү. Жеринде тиешелүү техникалар тартылып, карды тазалоо иштери менен кошо кум чачуу жумуштары толук аткарылды. Түштөн кийин жол бир тараптуу ачылган. Калың жааган кардан улам Кызыл Бел ашуусуна түшкөн көчкүнүн кесепетинен жол жабылып, Бишкектен Атбашыга келаткан жүргүнчүлөр ара жолдо калышкан. Эки Уна толоо келаткан борбордун тургундары кечээден бери түндөп жолду ачка-ток жүрүшөт. Бардыгы Торгарт Уна жолунун 356-чакырымында каттамдын ачылышын күткөндөр. Сарыбулак жабып 8 саат күттүк. Кечки 8-де келгенбиз, түнкү 3:30-да ачылды долоон. Ошондон бери келип атабыз, 6:30-да көчкү түштү деп, биякта да жаап коюптур, дагы деле турабыз. Пахаронго да баратканбыз, жете албай атабыз, уже 16 сааттан бери жолдобуз. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук башкармалыгына кар көчкү түштү деген маалымат таңкы саат 6:30 чамасында түшкөн. Табигый кырсык орун алган аймакка Бишкек Нарын Торгарт автожол башкармалыгынын номер 41 жана 20 жол тейлөө мекемелеринин өкүлдөрү дароо тартылган. Кызыл Бел ашуусунун 358-359 чакырымында түшкөн кар көчкүнүн көлөмү 3000 кубометрге чейин жетти. Азыркы тапта тиешелүү адистер тартылып, жолду тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Бизге эртең менен 5-терде субботка түшкөн. Ошондо сразу эле погрузчик тоталдыр алып келдик. Жолдун баары тайгак, көрүнбөйт, туман. Жолдо да фуралар турат белдерде. Ошол бизде ошо күн түндөбөй эле ушул кар жагандан бери жолдо жүрөбүз. Азырда бул жерде түртүп эми кайрата чарга барып, чарды акмысты тегеренип бүт тазалап кетебиз. 2 саатка жетпеген убакыттын ичинде жол бир тараптуу ачылды. Карды тазалоо иштери менен кошо кум чачуу жумуштары да аткарылууда. Акмыстан келаткам. Саат 5:30 чамасында көчкү түшүп калыптыр, ошо өтө албай ошо турду ошо. Азыркы учурда бул жакта ДЭУ-41-дин 2 дана техникасы иштеп жатат, 1 дана мех жүктөгүч, анан 1 дана кар түрткүч. Бул участок ошол кар көчкү түшкөн участок болчу, бул жакта түштү, азыр бүгүнкү күндө жок. Кошумча изилдөө иштери жүргүзүлүп атат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук башкармалыгы жарандарды зарыл болбосо алыс жолго чыкпай турууга чакырат. Себеби 20 февралга чейин туруксуз аба ырайы сакталып, тоолуу аймактардагы ашуу белдерде кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Болот кызы Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.
Ал эми Бишкек Нарын-Торгарт автожолунун Кара Үңкүр капчыгайындагы 303 жана 305 чакырымдарынын 4 жерине түшкөн кар көчкү атайын кызматтар тарабынан тазаланууда. Аны менен катар жеринде облустук жарандык коргоонунун штабы ыкчам чараларды көрүп, жолоочуларга ысык тамак, жылуу жайларды уюштуруу иштерин жүргүзүшүүдө. Күтүлбөгөн кырдаалдан кесиптешим Эсенбек Сталбекулунун репортажы. Бишкек Нарын-Торгарт автожолунун 305 жана 303 чакырымдарына түшкөн кар көчкү мына атайын техникалардын жардамы менен тазаланууда. Адистердин айтымында бул түшкөн кар көчкүлөр жакынкы 3 сааттын аралыгында толук тазаланып бүтүп, каттам ачылмакчы. Кубаттуу техникалар тыным албай тазалап жаткан көчкү жогоруда аталган жолдун 4 жеринен бууп калган. Анын көлөмү алдын ала эсептөөлөр менен 7,5 миң куб метрди түзөт. Буга байланыштуу кар тазалоого облустун башка райондорундагы жол төлөө мекемелеринен кошумча техникалар тартылган. Азыркы учурда көчкү түшкөн 302 чакырымдан 303 чакырымга чейин 4 көчкү түштү. Ага 3 погрузчик тартылып, тазалоо жумушу жүрүп атат. Түшкөн көчкүлөр тазаланып, каттам ачылганы менен кооптулук дале бар. Атайын адистердин билдирүүсүндө эл аралык трассанын 296 чакырымында кооптуу деген дагы 3 тилке бар. Анда алдын ала эсептөөлөр боюнча жаткан кардын көлөмү 1 миллион куб метрден ашыкты түзөт. Биздин байкоо боюнча 1 метрден ашык кар жатат азыр. Ошо чоң көчкүдө 9-кар көчкү тилкесинде 1 метрден. Ал бул былтырка караганда 2 эсе көп. Былтыр 50-60 сантиметр болчу. Былтыр түшкөн убакытта. Азыр 1 метрден ашык. 3 тилке. Аябай 3 тилкеде кооптуу. Аркы 4-5 кар көчкү тилкесинде ада 50-60 сантиметр бар. Мына ушундай күтүлбөгөн кырдаалга байланыштуу эл аралык трасса 2 жеринен жабылган. Тагыраагы Кочкор району Сарыбулак айылына жана Нарын району Оттук айылына чыга беришине атайын посттор коюлган. Ал жерлерге үй жай жок жолоочуларга ысык тамак, жылуу жай уюштурулган. Бул жерде эч ким ачка калбайт, эч ким үшүп калбайт, эч ким көчөдө калбайт. Эң негизгиси адамдын өмүрү бизге. Ошон үчүн мен азыр элге да эл менен жолугуп баарын айттым. Бардыгына шарт түзүлүп берет. Анан кимдин билети бар болсо, бала чакасы бар болсо, мен ойлойм бул андай деле бир оор шарт эмес. 1-2 күн жолдорун таап турса болот. Ошон үчүн бу жерде туруп калгандарга бүт шарттарын баарын түзүп беребиз. Көчөдө да эч ким калбайт, жата турганда жери бар. Мына элдер деле баарды кабыл алып атат. Үйлөрү даяр, тамак ашы даяр, кийими да даяр, баары даяр. Ал жагынан эч кандай бизде маселе болбойт. Антке менен посттордо жол ачылып калар деген үмүт менен турган жүргүнчүлөр бар. Алар сабырдуулук менен жолдун ачылышын күтүп жатканын билдиришти. Кечинде бул жерден өтөлүк десек көчкү түшүп калды деп жабылып, ошону менен кечеттен бери өтпөй жүрөбүз. Бүгүн түштө ачылып калат деделе. Азыр келсек дагы эле ачылды экен, дагы көчкү түштү дейт, ошону менен турабыз күтүп. Туруксуз аба ырайы 19 февралга чейин уланаарын адистер билдиришүүдө. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар кызматы бул күндөрү алыс жолго чыкпай турууну эскертишет. Себеби Бишкек Нарын-Торгарт автожолунун 296 чакырымынан 305 чакырымына чейин кар көчкү түшүү кооптуулугун жараткан 17 жер бар. Эсенбек Сталбекулу, Адилет Алмазбеков, Өлкөдеми, Нарын району. Тилекке каршы кыш кары бүгүн эртең эле бүтө койбойт. Тескерисинче бардык жерлерде жолдор тоңуп, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Ага ылайык 19 февралга чейин республика боюнча аба ырайы жаан чачындуу болот. Ушундан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды узак сапарга чыкпай турууга чакырат. Анткени тоолуу аймактарда кар көчкү түшүү коркунучу бар. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Ош Сары Таш Эркечтам жолуна көчкү түшүп, жолдор убактылуу жабылды. Жалпысынан көлөмү 7000 куб метр кар түшкөн. Мындан башка дагы кар көчкү түшүү коркунучу бар аймактарга өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери атайын жол тазалоо техникалары менен даяр турат. Учурда Ош облусунун Каракулжа Алайкуу жолуна дагы кар көчкү түшүп, дароо жол тазаланган. 2023 жылдын 16 февралынан 19 февралына чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү күтүүсү жана кар күткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Айдоочулардын эсине унаалардын ортосунда аралык 500 метрге чейин чектелиши зарыл. Жер-жеринде өзгөчө кырдаалдар министринин башкармалыктары айдоочуларга түшүндүү иштерин жүргүзүүдө.
кечээ 14 февраль күнү Каракулжа районунун өзгөчө кырдаалдар министринин райондук кызматкерлери Каракулжа Алайкуу жолуна чыгуучу айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Ошондой эле Ош шаарынын башкармалыгы тарабынан алыскы жолго чыгуучу айдоочуларга дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мындан улам жол кайгылуу кызматкерлери зарыл иши болбосо айдоочуларды алыскы сапарга чыкпай турууну эскертишет. Эгерде узак сапарга чыккан учурда жанына кошумча унаа дөңгөлөгүн, чынжыр дагы кошумча шаймандарды алып алуусун айтышат. Ош облусунун аймагында суу кар жаап, суу кар жаагандыгына байланыштуу Ош Сарыташ Эркечтам унаа жолунун 164-чакырымынан 178-чакырымына чейин тынымсыз ар жерден кар көчкүлөр түшүп атат. Кар көчкүлөр түшүп, аны жол тейлөө мекемесинин 960 ишканасы тарабынан тынымсыз тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле Мырзаек Каракулжа Алайкуу унаа жолунда дагы ушундай эле, бирок азыркы учурда Мырзаек Каракулжа Алайкуу унаа жолу толугу менен ачык. Ош Сарыташ Эркечтам унаа жолунда тынымсыз көчкү көчкөндүгүнө байланыштуу 162-чакырымында Алай райондук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан эскертүү иштери жүргүзүлүүдө. Кыргыз гидромет борбору берген маалыматка алайык 16 февралдан 19 февралга чейин дал ушундай жаан-чачындуу аба ырайы уланат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. 19 февралга чейин аба ырайы ушундай жаан-чачын менен күтүлүп турат. Тоол аймактарда кар жаашы күтүлөт. Ылдый көрүндөрдө жаан кар аралаш жаап турат. Аванын температурасы төмөндөп, тоол аймактарда минуска чейин жетиши күтүлөт. Тоол аймактарда түнкүсү 1-2 градус жылуу болот, күндүзгүсү 3-5 градус жылуу болот. Ылдый көрүндөрдө түнкүсү 4-5 градус жылуу болот, күндүзгүсү 7-8 градус жылуу болот. Ошондой эле айтып кетсек, бул жаанын жаашы 19 февралга чейин уланса, андан кийинкисине 20 февралдан нар жагына күн ачылышы күтүлүүдө. Эскерте кетсек, мындай катаал аба ырайы дагы 3-4 күнгө чейин уланышы күтүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азия өнүктүрүү банкынын борбордук жана Батыш Азия боюнча башкы директору Евгений Жуков менен жолугушту. Анын жүрүшүндө кызматташуунун актуалдуу маселелери, анын ичинде 2023-2027 жылдарга Кыргызстан үчүн жаңы өнөктөштүк стратегиясы, ошондой эле климаттын өзгөрүшү, энергетика жана жеке сектор жаатындагы өлкөнүн стратегиялык инвестицияларын колдоо боюнча Азия өнүктүрүү банкы үчүн план талкууланды. Алардын ичиндеги Камбар Ата 1 ГЭСнин жана 50 100гө чейин чакан ГЭСтердин курулуштары кыргыз экономикасы үчүн абдан маанилүү. Ошондой эле шамал электр станцияларын калк кызматына коюуга да артыкчылыктар берилет. Өз кезегинде Евгений Жуков мындай стратегиялык долбоорлорду жүзөгө ашырууга кызыкчылыктар бар экенин билдирди. Сиздерди өткөн жылдагы жакшы экономикалык көрсөткүчтөр менен куттуктагым келет. Республиканын экономикасы 7%га өстү. Бул сиздин жана сиздин команданын эмгеги. Сиз чакан долбоорлордон стратегиялык маанидеги чоң долбоорлорго өтүүнүн маанилүүлүгүн айттыңыз. Биз мындай долбоорлорго катышкыбыз келет, деди ал. Өткөн жылы ирригация жана сугат системаларын оңдоп түзөөгө ири сумманын каралышы алыскы Актала районундагылар үчүн чоң олжо болду. Энчилерине тийген 20 миллион сомдун бир бөлүгү эскилиги эчак жеткен жабдуулардын 80%-ын жаңыртууга жумшалды. Натыйжада сугат сууларын берүүдө бир кездегидей үзгүлтүктөр орун албады. Өлкө борборунан 500 чакырым алыстыктагы бул аймактагылардан Бөлөкбай Шеримбеков кабар алып кайткан. 3 айыл аймағына таандык 2063 гектар аянтты камсыздаган Алабуга суу насос станциясы мындан 30 жыл мурун пайдаланууга берилген. Бирок анын курулушу бир катар жаңылыштар менен коштолгондуктан аны талаптагыдай иштетүүгө жыл сайын олчогон каражат каралат. Ансыз анын токтоп калышы мүмкүн. Бул жолу да 8 миллион сом сарпталып, мындагы 4 агрегаттын бирөөсү жана дагы бирөөсүнүн ротор клапаны толугу менен алмаштырылды. 3 агрегаттын дагы эскилиги жеткен, бирок биз өз күчүбүз менен ремонт иштери жүрүп, суу толук кандуу суу берилип жатат. Быйылкы планга дагы бир агрегатка планга киргиздик. Кудай буюрса дагы бир агрегат
жаңы алмаштырганга акча бөлүнүп калса кайра дагы бир агрегат жаңы алмаштырабыз. Техникалык талап боюнча алабугадагы 4 агрегаттын ар бир секундасына 1200 литрден суу бериш керек. Тилекке каршы алардын эскисинен бул көрсөткүч 800гө кемиген. Ушундан улам өнөктүк кызган маалда сугат суулардын өп чаптыгы өзгөчө сезилет. Азыр ушу каналдарды карап турабыз. Бүт каналдарды суу тостоп мус болуп кетет, үстүнө чыкпаш үчүн сууларды алдына түшүргөндөй кылып аракет кылып ишкылса канал жебегендей кылабыз да. Сууга байланыштуу азыр ремонт болуп элек азыр. Алемик Коңсас Баятов жана Терек айылдарындагы 5000 түтүн элге кызмат кылган Келтеча БСР өзү пайдаланууга берилген 1985 жылдан бери бир да жолу тазаланбаган. Мунун кесепетинен анын 60% кум топуракка толуп, 162.000 куб метр суу топтоого жөнөмдүү объекттин деңгээли 2,5 эсеге чейин азайган. Андыктан Актылар районуна делинген 20 миллиондун 4 миллион 265 миңине ал толук тазаланды. Ушул жумуштардан соң жогорудагы 162 миңге кошумча дагы 20 миң куб метр сууну батырууга жагымдуу жагдай жаралды. Антке менен кыштын ызгар суугу эмгек ыргагын толугундатпай койбоду. Техникага күч келди. Техниканы кечирээк оталдырып аттык кыйнап. Объем көп экен аябай. Толуптур. Жумуштагы баткак болуп мишейтетти. Асты кургап атыптыр. 94 миң куб чөгүндүлөрдү, ширендилерди өздүк күч менен чыгардык. Бул жерге иштегенге облустун жардамы көп, анткени ал жактан техникаларын алдык. 2 КАМАЗдын экскаваторун алдык, ошол жардам беришти. Андан сырткары өзүбүздүн техникалардан погрузчик, хова автоунаасы, МАЗ автоунаасы жана газ шатырелер иштеди. Эске салсак, өткөн жылы Нарын облусундагы суу чарба башкармалыктарына жалпысынан 100 миллион сом бөлүнгөн. Бүгүнкүгө 90% өздөштүрүлүп, ирригация жана сугат түйүндөрдүн абалдары алдаганча жакшырды. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Эми, Актала району. Кыргызстанда 15 жылдык мөөнөт менен ипотекалык насыя алууда баштапкы төлөмү жокторго ипотекалык кепилдик берилип жатат. Ал мамлекеттик ипотекалык компаниянын арзан ипотека багыты боюнча Германия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган KfW долбоорунун алкагында ишке ашууда. Ипотекалык насыя боюнча кепилдикти алуунун шарттары кандай? Аны кимдер ала алышат? Кесиптешим Гүлзат Мукенова жол издеп көрдү. Кенжебек Аскарбек уулунун көптөн бери үйлүү болсом деген тилеги 2022 жылдын соңунда ишке ашты. Ал кепилдик фондунан колдоо катары мамлекеттик ипотеканын программасынын негизинде РСК банк аркылуу каланын Москва аймагынан 2 бөлмөлүү үй сатып алды. Бирок анын баштапкы төлөмдү төгүүгө каражаты жетишпегендиктен жалпы суммасынын 20%-ын кепилдик фонду тарабынан берилди. Көп эле жерлерде баштапкы төлөмүн талап кылчу экен. Биз да ошо банкка барганда ошо баштапкы төлөмүн алган үйүбүздүн ошо 20%-лык бөлүкчөсүн ошол кепилдик фонду каржылап берди да бизге. Ошо кепилдик фондуна да терең ыраазычылыктарыбызды кылып кетебиз. Мындан ары да биздин жарандарыбызга ошо кепилдик фонду көптөгөн жардамдарын берет деп ойлойм. Долбоор өткөн жылдын декабрь айында ишке кирген. Анын алгачкы кардарларынын бири Кенжебек Аскарбек уулу болду. Ипотекалык насыя 15 жылдык мөөнөткө 8% менен берилет. Долбоор ипотекалык компаниянын арзан ипотека багыты боюнча Германия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган KfW долбоорунун алкагында ишке ашууда. Кепилдик фонд мамлекеттик ипотекалык компания жана РСК банк ачык акционердик коомунун ортосундагы келишимге ылайык мамлекеттик ипотекалык насыялоо программасынын алгачкы төлөмгө каражаты жок катышуучулары кепилдик ала алышат. Мамлекеттик ипотека компаниясы өзүнүн программалары менен иштешип бизге да сунуш кылганда, эгерде ушундай бизде көп болуп атат, биринчи салымын төлөй албаган көп мамлекеттик ишкерлер бар, ошолорго жардам берсеңер жакшы болот деп. Анан биз мыйзамды былтыр өткөргөнбүз. Мыйзамдын негизинде ипотекалык кепилдик бергенге мүмкүнчүлүк түзүп, анан 3 тараптуу келишимге кол койгонбуз. Программанын алкагында каржылоо 3 багытта болот. Биринчиси өлкө аймактарында жаңы турак жай сатып алуу, экинчиси аймактарда экинчи рынокко тиешелүү турак жайларды андан ары реконструкциялоо жана сатып алуу, үчүнчүсү жаңы турак жайларды куруу. Долбоорго мамлекеттик ипотекалык компаниянын электрондук порталына катталган жана насыя алуу үчүн жактыруудан өткөндөр катышат. Кандай үйлөрдү сатып алса уруксат берилген. Бул жер тамдарга 150 квадраттан ашпаш керек.
жалпы аянты батирлер болсо 80 квадраттан ашпаш керек. Кепилдик берилген суммага 2% жаран төлөп берет. Ал төлөм бир эле жолу төлөнөт. Кепилдик өзүнүн ошо убагы бүтөр сайын кепилдик кыскарып кете берет. Ипотекалык насыя боюнча кепилдикти аймактардын гана жашоочулары колдоно алат. Ал эми Бишкек жана Ош шаарынан турак жай сатып алууну көздөгөндөргө ипотекалык насыя боюнча кепилдик берилбейт. Мындай чечим аймактарды өнүктүрүүгө багытталган. Кепилдик насыялар РСК банктын бардык филиалдарында берилип жатат. Кенен маалымат алуу үчүн каалоочулар банктын кеңселерине кайрылса болот. Гүлзат Мокенова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары. Жакырчылыктан арылуу кызыкчылыгында калктын айырылуу катмарына көрсөтүлгөн каржылык колдоолор чакан жана орто ишкердиктин жанданышын шарттоодо. Айрыкча Элет жергесинде ар кандай багыттагы өндүрүш жана айыл чарба субъектилери жаралып, көкөйгө көк таштай тийген жумушсуздукту ооздуктоого мык төбөлгөн. Теңир Тоо жергесиндеги ушундай аракеттердин алгачкы натыйжалары кесиптешимдин назарына илинген. Бала кезинде жыгач иштетүү менен алектенген Тынчтык Исралиев бул өнөрдүн өркүндөтүүнү көздөгөнү кыял кыял бойдон гана калып келген. Бактыга жараша министрлер кабинетинин социалдык жактан колдоого муктаж топтоолорго каржылык жардам көрсөтүү туурасында токтомдун жүзөгө ашырыла башташы ага оңдой берди болду. Тагыраагы өзү мекендеген Кочкор районундагы Көкжар айылында цех ачуу боюнча сустаган долбоору жактырылып, энчисине 100 000 сом тийген. Анысына заманбап ысындыктардын сатып алуу менен буга чейинки өп чап өндүрүшүн кыйла кеңейтти. Натыйжада айылдаштары эми мурдагыдай алыс жол баспастан өздөрүнө керектүү эмеректерди ушул жерден жасатчууда. Бир нерсе кылыш үчүн баары акчага келип такалат да. Анан мындан да көбүрөөк акча болсо, андан да көбүрөөк жылыш болобу деген ойда, жеке оюм. Көбүнчө жана үйгө тепкичтер жасалат. Турган тепкичтер. Анан стулдар жасап атабыз. Анан жыгач тилдирип келип калышат ошол. Ал эми жогорудагы каарманыбыздын айылдашы Назик Мукамбетова өзүнө чегерилген 100 000 сомго сүт багытындагы Замин породасындагы эчкилердин 6-сын сатып алган. Анткени бул жандыктардан саалгандар эң оболу адам организмине абдан пайдалуу витаминдерге жана заттарга бай. Ошого жараша кээ бир оорулар үчүн миңдин бири. Айрыкча ымыркайлар менен наристелердин ылдам эт алышына жана өсүшүнө таасири чоң. Андыктан азыртан эле көк жалыктарга жаңылык ушул эчкилердин сүттөрүнө суроо талаптар жогору. Кыш шилдесине байланыштуу учурда ар биринен 3 литрден алынып, 1 литри 50 сомдон соодаланууда. Күн жылуусуна тартса, сүт көбөймөкчү. Биздин бизнес план СОС фонддогу кызматкерлерге жагып ошондон алып калдык. Тойут ошондой эле. Кечкисин 1 мал жем жейт, 3 мал чөп салабыз. 3 мал 4 мал салабыз, 3тө 1 салабыз. Ошо жакшы экен. Эчки негизи батта көп эткен. Эске салсак, калктын айырылуу катмарын жакшылыктан чыгаруу жаатындагы ушул ыкма өлкө боюнча пилоттук негизде Жумгал районунда тажрыйбаланган. Ошондо анын кызматынан 51 үй бүлө пайдаланып, чакан ишкерликтин өр алышына жагымдуу мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ушундан улам ал толук колдоого алынып, артта калган жылы Нарын облусу боюнча социалдык жактан колдоого муктаж топтоолордун 250-сүнө жалпы суммасы 25 000 сомдук колдоолор көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө алардын 3/2 өз алынча ишкерликтерин ийгиликтүү улантышууда. Уйларды алып көбөйтүп, сүтүн сатып, ошол багытта эчкилерди алып аткандарыбыз бар, мал чарбачылыгы боюнча, бал өстүрүү боюнча бар, такси кызматын көрсөткөн, соода тармагында көрсөткөндөр бар. Андан сырткары тигүүчүлүк боюнча тигүү машинкаларын алып, Кудай буйрса, бизде эми проблема жаралган жок. Ошентип Теңир Тоолуктар өздөрүнө мамлекет тарабынан көрүлгөн камкордуктарга жоопкерчиликтүү мамиле жасоо менен жашоо шарттарын жакшыртууда. Жергиликтүү бийлик башчыларынын билдиргендерине таянсак, иш ыргагы ушунусунан жазбаса, жыл аягына чейин аймактагы жакшылыктын дээрлик 5-7% чейин кыскарары күтүлөт. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Кочкор району. Өлкө Деми маалымат топтомунун апта соңундагы чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Ушул жана башка жаңылыктарды Нарын медиа борборунун социалдык тармактарындагы баракчаларынан таап окусаңыздар болот. Биз Facebook'та Нарын медиа борбору, Instagram'да Нарын медиа лив жана YouTube'дагы Нарын ТВ деп катталганбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.